Жолдошкардан кайсыраймын? Ички иштер министрлиги тарабынан Баткен облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгына 6 кызматтык унаа тапшырылды. Унаалар мамлекеттик бюджеттин эсебинен каржыланган. Темир тулпарлар жол кыймылынын көзөмөлдөө ишин жакшыртып, жол эрежесин бузган мыйзамга дал келбеген жагдайга ыкчам жетүүгө жана убакытты туура пайдаланууга шарт түзөт. Биздин кызматкерлер, жол көзөмөлдөө кызматкерлер жолдо жол кырсыкты болтуруу максатында профилактиктерди күчөтүү максатында ушул кызматтык автоунаалар жана андан тышкары дагы ылдамдыкты өлчөө боюнча радарларды алып бердик. Ушу бардыгы келип биздин коомдун коопсуздугун камсыз кылуу жана жол кырсыгын азайтуу максатында иш алып барылсын деп ушул кызматтык автоунаалар алынды. Мындай кызматтык унаалар өлкө боюнча 60 даана бюджеттин эсебинен сатылып алынды. Алардын 6 даанасы Баткен облусуна берилсе, калганы өлкөнүн башка аймактарына таратылды. Кызматтык унаалар буга чейин президент Садыр Жапаровдун 2021 жылдын 7 декабрындагы жол кырсыктарынын көбөйүшү, анын кесепетинен каза болгондор жана жаракат алгандардын саны өскөндүгүнө байланыштуу чыгарган жарлыгына ылайык жол кырсыктарын азайтуу максатында темир тулпарлар алынган. Азыр биздин облуска дагы 6 жаңы автоунаа берилди. Бул эми бүгүнкү күндүн талабына баягы облусубуздун аймагында жол кырсыктарын азайтуу максатында азыр муктаж болгон райондорго бөлүп беребиз бул автоунааларды. Баткен областынын башталышынан баштап кайсы жерде автоунаанын тыгымы көп болгон жерге бүт жаңы автоунааларды өздүк курамга берип, жол кырсыгын азайтууга тиешелүү иш-чараларды алып барабыз. Аталган башкармалыкка мындай сырткары 2 компьютер жана ылдамдыкты өлчөө аппараты берилди. Мамлекет тарабынан тапшырылган кызматтык унаалар коопсуз шаардын эсебинен түшкөн каражатка техникалык базаны чыңдоо үчүн сатылып алынды. Болуп келген буга чейин да автоунаалар берилген, бирок ага карабастан эми жылдан жылга сроктор, убакыттар келет экен. Ошого байланыштуу биз ушу өзүбүздүн кызматкерлердин баарына шарт түзүп берели деп ушул иштерди жүргүзүп атабыз. Бизге түшкөн ушул акчанын негизинде каражаттарды коопсуз шаардан ошол акчаларды ушул именно жол кыймылынын кызматкерлеринин техникалык базасын күчөтүү максатында ушундай иштерди алып барабыз. Жол кырсыктарын азайтуу максатында өзүбүздүн иш мерчемдердин негизинде тиешелүү иштерди алып барып атабыз. Айдоочулардын арасында профилактикалык жумуштар жүргүзүп атабыз. Мектеп окуучуларында жаш өспүрүмдөргө түшүндүрүү, үйрөтүү иштерин жүргүзүп атабыз. Азыркы күндө болгон өзүбүздүн иш аракетибизди ушу областыбыздын аймагында жол кырсыгын азайтууга жумшап атабыз. Маалымат катары айтсак, аталган башкармалыкка буга чейин 2016 жылы 3 кызматтык унаа берилген. Анда жалпы 15 унаа болгон болсо, эми 21 унаага толукталды. Төмөндө сөз болгон өлкө башчы Жапаровдун чыгарган жарлыгы боюнча башкармалык тиешелүү жумуштарды жүргүзүп, айдоочулар арасында профилактикалык жумуштар, өспүрүмдөргө түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканы маалым болду. Бактыгүл Мирадилова, Медербек Айдарали уулу, Алтын бешик жаңылыктары.